Аллах Таала макталар. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун. Аллах Таалам берген тавфик менен немат менен бүгүн иншалла биз азыркы жашап аткан мезгилибиз кыш туурасында маселе кылабыз. Себеби Аллах Таала бул ааламды жаратканда адамдар чарчабаш үчүн, талыкпаш үчүн, зерикпеш үчүн ааламды бир мезгилде жараткан эмес экен да. Эгерде Аллах Таала бул ааламды дайыма эле жаз мезгилин кылып койгондо, анда адамдар зерикип кетмек экен да. Ошол жаз мезгилинечи, же жай мезгилинен, ысыктан. Же болбосо ошонун карамашысы кыш мезгилине эле кылып койгондо, кышында дайыма жашай берип кыйналып кетмек да адамдарчы. Ошон үчүн Аллах Таала бир адам баласына жакшы ибадат кылыш үчүн жана кыска өмүрдө тажабай, зарыкпай жадабаш үчүн жашоосуна ылайыктуу мезгилдерди берген экен да. Караңыздар, бул Аллах Тааланын хикматы да. Түшүнгөн адам түшүнөт, түшүнбөгөн адам түшүнбөйт да. Себеби жаз мезгили өзүнчө бир чоң немат. Аллах Тааланын асмандан берекеси түшүп, жамгырлар жаап, жерден көк чыгып, көктөн малдар жеп, малдар андан сүт келип, Аллаху акбар, эмне нематтар бар, малдар семирип, семирген малдын этин жеп. Айтор нематтар көп. Жаз мезгили өзүнчө бир Аллах Тааланын чоң берекеси бар жаз мезгилдечи. Жамгыр жаап, чагылган болуп, күн күркүрөп, Аллах акбар, Аллах Тааланын нематы. Ошол күн күркүрөгөндүн дагы, чагылгандын дагы өзүнчө бир хикматы бар экен да. Ошол булуттарды батыштан чыгышка, чыгыштан батышка айдай турган жеке өзүнчө бир периштени Аллах Таала вакил кылып дайындап койгон экен да. Хадисти карай турган болгон болсок, Абдулла ибн Аббастан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир яхут келип туруп, "О Абал Касим" дейт. "Бизге чагылган тууралуу кабар бериңизчи" дейт да. Алар пайгамбарга иман келтирген эмес. Болгону дайыма келип, ушул чын эле пайгамбарбы? Же пайгамбар эмеспи? Сынап сурап турган да. Ошон бир ушул хадисте чагылган тууралуу сураганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал чагылган дейт. Ал Аллах Тааланын ошол жамгырды, булутту айдаш үчүн дайындаган периштеси бар. Ошол периштесинин колунда оттон болгон бир аспап бар дейт да. Колунда ошол периштенин аспабы бар экен. Оттон болгон. Ошо менен булуттарды айдаганда ошондон чыккан үн экен далчы. Күркүрөйт го күн. Ошол күркүрөгөн күндүн добушу периштенин колундагы оттон болгон махарик дейт да. Махарик менен нар дейт да. Оттон болгон бир аспап бар экен. Кандай аспап? Аллах алам. Эң негизи ошол аспап менен булуттарды чаап батыштан чыгышка, чыгыштан батышка айдайт экен. Аллах Таала кайсыл жака буйруган болгон болсо, булутту алып баргын деп. Ошол жака булутту айдап алып барат экен да. Аллахтын керемети. Ошондон чыккан үн экен. Чапканда баягы бизде эле кылычты чапканда, же камчы менен чапкан үн чыгат го. Оттон болгон корал аспабы менен булуттарды айдаганда ошондон чыккан үн экен да. Күркүрөгөн үнчү. Ошентип айтканда карагыла яхуттар садакта дейт, сен чын айттың дейт да. Ошол айдаганда от да чыгат экен, үн да чыгат экен да. Ошондо яхуттар ооба чын айттың дейт да. Бирок иман келтиришкен эмес. Хадис Тирмизиде келген, хадис сахih. Жай мезгили, күз мезгили, кыш мезгили бул Аллах Тааланын бул аламдагы берген нематтар экен да. Ушул нерсени Аллах Таала бардык эле жерге бере берген эмес экен да. Мисалы, араб өлкөлөрүнө бара турган болгон болсоңор, араб өлкөлөрүндө кыш мезгили менен жай мезгили бар да. Алар өзү канча мезгили бар десең, кыш анан жай мезгили бар деп айтат да. А бирок чындыгында алардын кышын карай турган болгон болсок, биздин кышка салыштырмалуу алардын кышы кыш эмес да. Алардын кышы биздин мезгилдерге күз болуп калат да. Туура келет. Себепти кыш жок. Бирок алар ошол Сауд Арабиясында мисалы 25-30 градуска аба ырайы төмөндөгөндө алар шапкаларын кийип, курткаларын кийип, колдоруна перчатка, буттарына узун сапожкалар кийип алат 20-30 градуста. Карасаңар, себеби кыш деп билет да. Ошол кышында ошол жылуу кийимдерди алып, ошол жылуу кийимдерди кийиш менен өздөрүн кандай бир деңгээлде бактылуу сезишет алар.
ошол жылуу кийимди да бир уба келгенде бир кичти сагынат аларчы. 25 градуста деле жылуу кийимдер кийип алат да. А сен бутуңда носкиң жок кетип атасың да. Алар ошону сен сагынат. Себеби мезгил адамдын табиятынан ошол мезгилди сүйөт экен да. Ал эми бизде алхамдулилла 4 мезгил бар. Жазында жаздай жамыр көрөбүз, жайында жайдай ысык көрөбүз, күзүндө күздө жалбырактардын түшүп, мөмөлөрдүн бышканын көрүп жейбиз. Кышында мынакей бүгүнкүдөй болуп, болгон жылуу кийимдерибизди кийип алып чүпкөн олтурабыз да. Азыркы учурда биз кышта жашап атабыз, кыш мезгилинде. Жай мезгилинде катуу ысык болот, жана ошондой эле кыш мезгилинде да аябай катуу суук болот да. Ошол катуу суук жана катуу ысык кайсы жактан деген маселеде Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: тозок дейт, иштакат нару ила раббиха. Тозок Раббысына кайрылып, я Робби акала ба'ди бa'дан. Менин тактап айтканда тозоктун оту бири-бирин жеп атат, мага дем алууга уруксат бергин деп Аллах Таала кайрылган экен. Ошондо Аллах Таала ошол тозокко бир жылда 2 жолу дем алууга уруксат берген экен да. Хадистин уладысында айтат: силер жайында тапкан катуу ысык менен кышында тапкан катуу сууңар мына ошол тозоктун бир жылда 2 жолу дем алганы дейт да. Эми маселе тозок өзү биз билгени тозок өзү оттон да. Бирок тозокто суук барбы десе, алдын рет ооба тозокто суук бар дейт да. Тозокто 2 түрлүү азап бар дейт. Биринчиси ысыктык, адамды күйгүзө турган. Экинчиси адамды тоңдура турган суук да. Ушундай катуу ысык адамды куйкалап жиберет. Жана ушундай катуу сууктугунан адам эч неке кыла албай тоңуп калат экен. Себеби биз чилдеде катуу ысык болгондо кыйналып дем ала албай кандай бир деңгээлде азапты көрөбүз да. Жана ошондой эле кышында катуу суук болгондо ал да бир азаптын түрүнөн болгон себебинен кышында сапарда жүрүп кээ бир адамдар унада жана башка жерде калып калгандыгы үчүн өлүп калышат да. Жайында да катуу суукта Индиядан жана башкадан адамдардын өлүп атканын көрөсүң да. Көрөм, ушул экөө тең азап түрлөрү экен да. Ошон үчүн тозокто ысык да бар, жана суук да бар экен. Бул хадис Муслимде келет, 617 номерде келсе, жанагы тозокто суук менен ысыктын бар экенине Аллах Таала Сот сүрөсүнүн 57-аятында хаза фалязуқуху хамимун ва гассақ дейт да. Алар дейт, мына ушул тозоктон катуу ысык менен катуу сууктун дамын тасын, азабын тасын дейт. Кара. Аллах Таала кээде тозоктон катуу ысык менен азаптап, кайта кээде катуу суук менен азаптайт экен. Бир жагынан ысык берип азаптайт, кайта бир жагынан суукту берип тоңдуруп азаптайт экен да. Эми албетте аяктын ысыгы бияктан канча эсе күчтүү, жана ошондой эле сууктугу дагы ошончолук күчтүү да. Ошон үчүн Аллах Таала тозокто ар кимди өзүнүн күнөөсүнүн деңгээлине жараша Аллах Таала ар кандай нерсе менен азаптап берет экен да. Ошонун бири эмне? Катуу сууктук менен Аллах Таала азаптайт экен да. Бул биринчи маселе. Эң негизгиси биз Аллах Тааланын ушул 4 мезгилди бергенине шүгүр айтыш керек экен да. Себеби Аллах Таала бир нерсени жаратпасын, аны деги эле бир хикматта, данышмандыктын негизинде жараткан да. Жөн эле бир нерсени жаратып койбойт да Аллах Таалачы. Адам баласы биз бир нерсени кээде ойноп жасап коюшу мүмкүн. Бирок Аллах Таала бирдекени жараттыбы деги эле сөзсүз түрдө анын хикматы бар. Артында бир хикмат, данышмандык турат да. Жөн эле жаратпаган. Ошон үчүн бул мезгилдердин жаралышы ошо Аллах Таала өзү жараткан кулдарына бир немат болсун деген да. Жаздай, жайды жайдай, күздө, кышта эс алып, рахаттанып. Ошон үчүн карасаңыздар, могу ысык жактагылар бир мезгилде же 2 мезгилде жашай берип курма замзам болду. Эчтеги жок башка. Талаага чыксаңар чөл. Биздикинде баягы гектар бактар жок. Жап-жапшыл чөптөр жок, арчалар, карагайлар, булактар, өзөндөр жогандай, урматтуугандар. Бирок ошол жерде жашап атат аларчы. Шүгүр кылып, үйрөнүп калган да. Ошон үчүн Орто Азияга өзгөчө, ошонун арасында Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, мына ушундай жерлерге Аллах Таала бир
өзгөчө бир нематтарды берген да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул 4 мезгилде Аллах Таала берген чоң немат экен. Эми экинчи маселебиз. Негизги маселебиз азыркы учурда кыш мезгили. Кыш мезгилинде жашап атабыз. Кыш мезгилинде алгачкы учурдагы солих адамдар кандай болду? Жаз, жай, күз мезгилине башка мезгилдерге салыштырмалуу кыш мезгилине аябай өзгөчө маани кылышкан экен да. Маани берген экен да. Эмне үчүн? Себеби кыш мезгилинде түн аябай узун болот дагы, күн аябай кыска болот экен да. Мисалы караңыздар, эртең менен күн 8:20 чыгып атат. А кечке мал 5:30 батып атат. 15 саат боло турган болсо, 15 сааттын 7 саатын уктаса, 7 саатында ибадат кылса, Аллаху акбар. Не деген немат. А биз карап эткенбиз да. Биз ошол 15 саат түнбү, 15 саат түндү өткөрүп койгонбуз да. Уктап эле өткөрүп койгонбуз да. Себеби эмне үчүн? Себеби түн да бизге. Түндө укташ керек деп шылтоо менен уктап койгонбуз да. А болбосо алгачкы өткөн солих момун адамдар кышында ушул нематтарды пайдаланган экен. Эми ошол туурасында асарларды караңыздар. Омар ибн Хаттаб Аш-шитау ганиматул абидин дейт. Бул кыш мезгили дейт. Аллах Тааланын ибадатчыл адамдарынын олжосун ала турган учуру дейт. Олжо бар экен да. Эмне үчүн? Себеби кыш келди деп эле жата бербеш керек экен да. Алгачкы 7 саатын уктап, же 10 саат укта. Алгач 10 саат укта, наржана 5 саат барбы? 5 саатын 2 саат ибадатка турган болгон болсок, Аллаху акбар, 3 айдын ичинде бир күндө 10 рекеттен намаз окуп турган болгон болсок, 3 ай кыш мезгилинде биз канча рекет намаз окуйбуз? 900 рекет болот экен да. Түнкү намаздар да бул. Аллаху акбар, бул түнкүсүн. Бул Ибн Аби Шайбада келген мусанафында асар сахих. А экинчи асарда Абу Хурайрадан келген асарда Абу Хурайра радиаллаху айтат: "Ала адуллукум ала ганиматин барида" дейт. О сахабалар дейт. Мен силерге жеңил олжого жетүүнүн жолун көргөзөйүнбү дейт да. Жеңил олжого. Олжо деген бул жерде алтын, күмүш эмес, согуштагдайчы. Бул жердеги олжо деген мааниси сооп, солих амалдарда. Жеңил жол менен солих амалдарга жетүүнүн жолун көргөзөйүнбү десе, сахабалар "Калу маза я Аба Хурайра, о Абу Хурайра, сен эмнени айткан жатасың? Алгайсыл нерсе, эмне нерсе" десе, Абу Хурайра жооп берип атат: "Ас-сауму фи шитаи вал кыяму фи шитаи" дейт. Кышында күндүзү орозо кармоо, а түнгүсүн кыямда туруп намаз окуу дейт. Карагыла. Мына сахабалар ушул кышты ибадатка колдонуп пайдаланган экен да. Кышты. Себеби кышта күндүзү кыска болуп, түнү узун болуш жөн эле эмес экен да. Бул жерде Аллах Таала хикматы бар экен. Себеби адам жайы менен тияка чыгып, бияка чыгып иштейт дагы, а кышында биринчиден күн суук. Карасаң, Аллах Таала жайды иштегенге түзүп берген да. Себеби адам иштегенге кандай болуш керек? Күндүз узун болуш керек да. Жана ошондой эле күн жылуу, күн болсо узун иштей бер да. Бирок намазың өзүнүн орду менен да. А кыш келди, биринчиден күн суук. Себеби күн суук иштей турган учур эмес. Үйдө отурганда Аллах Таала түндү узун кылып, күндү кысартып койгон экен да. Эмне деген сөз бул деген? Сен түнкүзүн бош кетирбей ибадат кыл. Ошол түндүн 3/1 акыркы бөлүгү дагы түн узун болгон сыяктуу, түн узун болгондой эле ал дагы 3-чү бөлүгү да узунураак да. Башка мезгилге салыштырмалуучу. Мынакей ибадат кылган. Карагыла. Бул асар Ахмадта келет, Байхакиде келет. Мына сахабалар ошол кыш мезгилинде ибадат кылууга үндөп атат да. А күндүзү орозо кармагыла дейт. Жай мезгилинде орозо кармай турган болгон болсоң, биринчиден күн узун. 13 саат, 14 саат, 15 саатка чейин барат. Экинчиден күн ысык, суусайсың.
Үчүнчүдөн сен жай мезгили иштей турган учур дыйканчылык кыласың, соода кыласың, жана башка үй саласың дегендей. Ага да эмне керек? Сабыр керек. Алдыга суу ичишти, тамак жешти алып калат да. Кышында орозо кармаш экен. Кайсы бир адамда Аллах Тааланын Рамазан айында орозосунан карзы болгон болсо, орозосун кармаш керек экен. Себеби күн кыска. Эртең менен саат 7-де ос жапсаң, кечке маал 5:30 оз ачасың. Аллаху акбар. Эшке чыгып иштейин десең, эшке чыга албайсың. Күн суук, 20 градус, 30 градус. Үйдө жылуу иштебегенден кийин, күн ысык болбогондон кийин, суу деле, тамак деле сени чакырбайт, талап кылбайт. Үйдө туруп эле күндү өткөрүп коесуң да. Бул жакта түнкүсүн сен намаз менен өткөрүп, намаз менен утуп атсаң, күндүзүн орозо кармап, орозо мутат кесиң. Аллах Таала кааласа күндү дагы, түндү дагы тең кылып коймок. Кааласа дайыма түндү узун кылып, дайыма күндүздүктү кыскартып коймок. Кааласа тескеринче кылмак. Бирок Аллах Таала ушинтип айландырып турушу, бирин узартып, бирин кыскартып турушунда хикмат бар экен. Ал хикмат эмне? Ал хикмат өзүнүн кулдарына мына ушундай бир неаматтарды беришинде. Айланып келгенде кулдары ибадат кылып, Раббысына жакындап, күнөөкөр адам Аллах Тааладан күнөөсүн кечиришин сурап, ибадаты аз адам ибадатта умтулуп, тооба кыла турган адам тооба кылыш үчүн экен да. Субханалла. Ал эми андан кийинки асарда Абдулла Масудтан келет. Абдулла Масуд кышты тосуп атат. Карагыла, биз кыш келсе, субханалла деп наразы болушу мүмкүн да. Абдулла Масуд айтып атат: "Мархабан бишита" дейт. О кыш, кош келипсиң дейт да. Эмне үчүн кош келип атат? Себеби сен келишиң менен биз кубанабыз дейт да. Сен келишиң менен биздин ибадаттар курчуйт, кубаттанат, көбөйөт деп сүйүнүп атат да. Ва ятулу фихил лайли ли кияме. Түнкүсүн тахажжуд намаз окуш үчүн түнкүсү узун болот дейт. Ва яхсуру фихил нахар ли сиями. Алеми орозо кармаш үчүн күндүзү кыска болот дейт. Ана. Асарды Дайлами риwayat кылган. Субханалла, караңыздар. Сахабалар ушул мезгилдерди кандай түшүнүп атат да. Ар бир нерсени ордуна койгондо эң акылдуу адамдар жана Аллах Тааланын эмнени эмне максатта жаратканын бизге караганда жакшыраак билген хикматынчы. Мына ушулар ушундай түшүнгөн да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, түнкүсүн намаз окуу менен, күндүзүн орозо кармоо менен кышты өткөрүш керек экен. Жөн эле күндүзү кыска деп эчтеке кыла албайм деп башка нерсе менен болбош керек экен. Түнкүсүн узун деп уйку менен өткөрүп албаш керек экен да. Себеби бул түнкүсүн ибадат менен өткөрүү алгачкы өткөн солих адамдардын адаты экен да. Мисалы, Абу Умамадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Алейкум би кыямул лайли" дейт да. Силер түнкү намазга аябай маани берип көңүл бургула. Түнкү намаз окугула дейт. "Фаиннаху дабус салихин каблакум" дейт да. Себеби түнкү намазды түндө окуу бул алгачкы өткөн солих адамдардын адаты, дайыма жасаган амал экен да. Ва курбатун ила роббикум. Себеби түнкү намазга туруу бул Раббысына жакындатат дейт. Ва макфаратун лиссаят. Жана күнөөлөрдү кечиришине себеп болот дейт. Ва манхатун лисми. Жана ошондой эле күнөөлөрдөн тосот дейт да. Күнөөлөрдөн тосот экен. Жада калса ушул кышында ушундай неаматтардан айрылып, ажырап кетип атканда кээ бир сахабалардын өзү дүйнөдөн өтүп атканда ыйлаган экен да. Мисалы Муаздан келет. Муаз радиаллаху анху өлүмдүн астында ыйлаган экен да. Ошондо сахабалар: "О Муаз, сен эмне үчүн ыйлап атасың? Мен дейт болгон ушул дүйнөдө кышында түнкүсүн туруп ибадат кылуудан жана күндүзү Аллаха оозду тамактан, ичимдиктерден тыйып орозо кармоодон ажырап кетип баратканыма ыйлап атам деген да. Каралы. Алар ушул Аллах Таалага кышында ибадат кылып, себеби алар дайыма кышында ибадатты кылган сайын
кышында көп ибадат кылганда адамдын жүрөгү эзилет дагы, эрийт дагы. Ушул ибадаттын чыныгы дамын кышында чыккан да. Мисалы, Осман радиаллаху кээ бир сахабалар Курандан окуганда эле бир экат окуса эле баягы ыйманы жогору да. Ыйман аябай жогору. Аяттын маанисин билет, тафсирин берет, Алла Таала эмнеден буйруп атат, эмне кайтарып атат, Алла Таала эмне үчүн аят түшүргөн, ошону билет дагы. Дароо эле ыйлай берет аларчы. А биз бирөө сабаса да ыйлай бербейбиз да. Биз ушундай бир жүрөк катып калган да биз. А көбүнчө ыйманы төмөндөр качан ыйлайт? Качан көзүн жаш алат? Куранды көп окуганда, көп намазда турганда, көп Аллахты эстегенде жайдан жүрөк жийип анан ыйлоого келет экен да. А мурунку сахабалардын жүрөктөрү таза болгон, күнөөдөн алыс болгон. Алар биз окшоп күндө көчөгө чыгып, жылаңач, авраттар ачык, аялдарды көрбөгөн алар. Жанандай телефондон фитналарды жана башка көптөгөн нерсе көрбөгөн. Алар үйүнө кирген, намаз окуган, мечитке барып намаз окуган, үй бүлөсү менен мамиле, кошуналар менен мамиле, телевизор, радио деген нерсе жок. Мечит, базар, үй ушул үчөөнүн ортосунда эле болгон да. Жумуш үчүн. Баш эчтеги жок. Ошон үчүн көп күнөө кылбагандыгы үчүн ыймандары көп кичине сакталган да аларчы. А биздики бүгүн ыйман көтөрүлдү кичине, эртең бир күнөө кылып, эки күнөө кылып, ыйманыбыз андан дагы экеси төмөн түшүп кетиши мүмкүн да. Себеби биздин азыркы учурда ыйманды көтөрө турган амалдарга караганда ыйманды өтө төмөн деңгээлге чыгыра турган фитналар, күнөөлөр көп да. Ошон үчүн Муаз радиаллаху сахабалар алар ушул кышында ибадат кылып ошонун дамын аябай таткан да. Ошол кышты сагынган, ошол кышты күткөн да. Жада калса жөн эле күтпөстөн өлүп атканда дагы, өлүмдүн астында да ошол кышты эсеп кеткен экен да. Рамазан келгенде ыйманың күчөйүп ушундай бир рахаттанасың го. Рамазандан кийинки ибадаттын сезону Аллах алам алар үчүн кыш болгон да. Ошон үчүн алар өлүп атканда дагы ушул нерсени айтып кеткен да. Мисалы, белгилүү имамдардын бири Умайр рахимахулла аннаху кана иза жа шитау дейт. Ал дейт качан кыш келгенде дейт. Кала я ахлал Куран, тала лайлукум ли кираатикум фақраул Куран деп айтчу экен да. О Куран ээлери, силердин түнүңөр узун болду кыштын келиши менен. Карагыла, кыштын келиши менен силердин түнүңөр узун болду. Фақраул Куран, Куранды эми окугула деп айтчу экен да. Карагыла. Мына алгач өткөн сойлу адамдар түнкүсүн кышында кыямул лайл тахажжуд менен, күндүзүн орозо менен, ал эми түнкүсүн дагы ошо менен кош Куран. Эми намазда сен турганда, узун намаз окуганда албетте анда Куран окуйсуң, Сен Осман радиаллаху келет го. Осман радиаллаху бир эле рекетте Куранды толук окучу эле дейт. Бир эле рекетте. А биз бир рекетте эмес, өмүрүбүздөгү жалпы рекеттерде да Куранды толук окуй алат экенбиз да. Эмне үчүн? Себеби бизде азыр Куран жаттаган адам бир серик да. Өтө серик. Эмне үчүн адамдардын баары Куранды артка таштап коюп, алдына дүйнө жана максат коюп жетип аткан учурда. Мурун Куран жатташ ар бир эле адамда болгон да. Ар бир адамда Куранды жаттаган. Азыр Куран жатташ чоң нерсе да. Бул деген эмне деген сөз? Бул деген мусулмандардын өтө төмөндүккө чыгып кеткен да. Динди артына таштап коюп, дүйнөнү куалап кеткендин белгиси да. Яхя ибн Муаз айтат: "Фи шитай ал-лайлу тавилун." Кышкызын түн аябай узун болот. "Фала туқассирху би манамика." Ошол узун түндү сен өзүңдүн уйкуң менен кыскартпагын деген экен да. Карагыла. Сөз карап коюңуздар. Сөзүнүн маанисине терең көңүл бурсаңыздар. "Фи шитай ал-лайлу тавилун." Кышкысын түн аябай узун болот дейт. "Фала туқассирху би манамика." Ошол узун түндү сен өзүңдүн уйкуң менен кыска түн кылып койбогун дейт да. Эмне деген сөз? Ошол узун түндү сен пайдасы өткөрүп албагын. Узун түндү сен ибадат менен колдонуп калгын, пайдаланып калгын дейт да. Карагыла. Уландысында "Вал исламу нақиюн фала туданнисху би асамика" дейт да. Ал эми ислам дини бул аябай таза дин, ошол таза динди сен өзүңдүн күнөөлөрүң менен булгабагын дейт да. Карагыла. Ислам дин аябай таза дин экен. Таза, туура дин экен. Бирок адамдар кээде
бир адамдар кээде исламга келиштен кечигиши мүмкүн же такыр келбейиши мүмкүн. Эмне себептен? Адамдардын жасаган күнөөлөрү себептен. Ал карапайым адамдар динди түшүнбөйт. Динди эмне деп ойлойт? Динди кармаган адамдарды карайт дагы, ислам дини ушундай эле туруп дейт да. Себеби адамдар ислам динин карманып, мусулмандар арак ичип жүрсө, орустар менен жарышып, чочконун этин жеп жүрсө, орустар менен жарышып, орустардын оозун ачырып, мас болгондо аларды арттарына калтырып аткан болгон болсо, зина кылганда орустарды таң алдырып аткан болгон болсо, алардан ашып, чечингенде орустар алардын жанында жамынган аялдардай көрүнүп калып аткан болгон болсо, анан орустар айтат да, биз го христианбыз. Бирок ислам деле карабайсыңарбы? Туура дин деген. Эгер ислам дини туура болгондо, анда ошол динди кармаган адамдарга деги эле таасир берип оңолмак дейт да. Эми алардын көз карашы боюнча да. Бул болсо бул нерсенин баары туура эмес го. Бирок деги эле кармаган дини кармаган адамга таасир бериш керек. Таасир бербей да демек бул динде деле маселе бар, кемчилик бар экен. Биздин христианство окшогон дин экен деп ойлоп калышы мүмкүн да. Себеби азыр канча деген адамдар мен мусулманмын деп күнөөдө мусулман эместерди таң калтырып атат да. Алардан күнөөдө ашып кетипчи. Ошон үчүн урматтуу угандар, ислам динин кармангандан кийин ошону чыны карманыш керек экен да. Сен туура эмес динди карманышың менен жасаган күнөөңөр себептен бирөө жарымдар исламды жек көрүп калбаш керек экен да. Көрсөрбү? Ушул жерде карасаңыздар, субханалла сөздү ушунчалык суу айтканда, узун түндү сен уйкуң менен кыскартып албаң дейт да. Адам Аллах Таала түндүчү 15 саат эмес 100 жыл кылып берсе дагы адам уктаса, себеби жана 100 жыл уктаган адамга тургандан кийин канча уктадым десе, бир күн же жарым күн дейт да. 100 жыл уктады, бир кылым уктаган адам үңкүрдө. Канча уктадым деп сурагаса, бир күн же жарым күн дейт да. Себеби адам уктагандан кийин азап көрбөсө, билбейт ал, бир кылым өтөбү, 5 кылым өтөбү, тургандан кийин кыска убакыт өткөндөй болот да. Ошон үчүн уйкудан деле карасаңар, кечинде уктайсың, эртең менен турсаң, 10 саат, 15 саат өткөчү мүмкүн, аз эле уктагандай болосуң. Ошон үчүн урматтуу угандар, узун түндү уйку менен жана туура эмес телефон чукулаш менен, жана башка пайдасыз сөздөр менен, же дасторкон үстүндө отуруп ар түрдүү тамактар жеш менен өткөрбөй, жок дегенде күнүнө 1 саат убакыт бөлүп, 1 эле саат убакыт бөлүп, 10 рекат намаз окуш керек. 10 рекат. Узун Бакарага түшпөй эле коюңуз. Ясинге түшпөй эле коюңуз. Жөн гана, кыска. Билген сүрөңүз. Ихлас болсо ихлас, Фалак болсо Фалак. Жада калса сиз ихластан башка сүрө билбей турган болгон болсоңуз, 10 рекатте тең ихлас сүрөнү окуңуз. 10 рекат намаз окуңуз иншалла. Ал үчүн сиздин рекатиңиз 10 рекат болуп эсептелет. Андан башка сүрөлөрдү билсеңиз, аны окуй бериңиз, машалла. Эң негизгиси кышты жөн кое бериш керек экен да. Аллахтын нематы. Бул нематтардан сөзсүз биз суралабыз да. Эми билдик алхамдулилла. Биринчиден кыш 4 мезгил Аллах Тааланын нематы экенин. Экинчиден кышта алгачкы өткөн солих адамдар кышта ибадатка пайдаланганын. Алхамдулилла, эми машалла. Түнү намаз, күндүз орозо, түнү Куран, Аллах Таалага ибадат кыла бериш керек экен. Баракаллаху фикум.